Президент Садыр Жапаров ушул жылдын 11-12 мартында Өзбекстан Республикасына мамлекеттик сапар менен барат. Кыргызстан менен Өзбекстан стратегиялык өнөктөштөр экенин белгилеп кетем. Биз өз ара байланыштардын бардык чөйрөсүндө жогорку деңгээлдеги кызматташтык менен мүнөздөлгөн ынак коңшулук жана достук мамилелерибизди мындан ары дагы өнүктүрүү жана бекемдөө ниетиндебиз. Алдыдагы сапардын алкагында Садыр Жапаров Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт. Мамлекет башчылары эки жана көп тараптуу кызматташуунун актуалдуу маселелерин, ошондой эле мындан аркы өнүгүүнүн жана натыйжалуу өз ара аракетин түзүүнүн келечегин талкуулашат. Ошону менен бирге сапардын жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун Өзбекстан Олий Мажлисинин Сенатынын төрайымы Танзила Нарбаева, Олий Мажлистин мыйзам чыгаруу палатасынын төрагасы Нурдинжон Исмаилов жана Өзбекстан премьер-министри Абдулла Арипов менен эки тараптуу жолугушууларды пландаштырууда. Мындан тышкары соода-экономикалык мамилелерди өнүктүрүүнүн максатында сапардын алкагында Кыргыз-Өзбек бизнес форумунда өткөрүү пландалууда.